Assalamu alaikum. Машина Кейч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Ош шаарында Жапалак уноо базарынан видео тартууну улантуудабыз. 8 август 2021 жыл апта күнгө жекшемби. Аба ырайы 30-35-37 градус болуп атат. Азыр сиздерге тартуулай турган бул видеобуз жалаң мо навес астындагы унааларды камтыйт. Бул жакта мына байкаганыңыздардай жылы жаңы модельде абалы жакшы унаалар болот. Эми баасы дагы ошого жараша кымбатыраак салыштырмалуу. Анда эмесе мо Toyota Camry 70 кузовтан баштайын. Гибрид. 4 дөңгөлөгү тең жайкы. 2018 объему 2.5 $27 000 деп маалымат кагазында жазылып турат. Партрониктер, камера бар. Так. Салон көрсөтүп коюн. Пробеги 109 000 километр көрсөтөт. Метринде. Экинчи уна. Ушул адамга караштуу Lexus ES 250 гибрид. $2016 объему 2.5 $26 700. Электромотордун ошол эми мындай күчү ошол 0.5 барабар болуп калат. 3 режимде память сидений. Так, бул жакта кожаный руль, мындай жыгач ставкалар менен кошо. Ушундай аябай жакшы көрүнөт. Перфорация бар, отургучтарында пробеги 68 000 километрди көрсөтүп атат одометринде. Так, кийинки уна Hyundai Starex H1 2016 $15 200. Жүргүнчү ташуучу. Отургучтары кожа, мультироль, коробка автомат, 8 орунду. Алдыңкы отургучтарында жылытуу системасы бар, 2 режимде. Chevrolet Malibu 2 Restyle. Ачкычы ушундай экен. Так, алдында 4 партроник датчиктери. 2018 объему 1.5 турбо бар. $15 500. Мындай чехол кадалган, кожаный чехол. Өзү да заводской жок, заводской ткань экен. Бирок кожасы аябай жакшынакай чехолдун. Ушундай көрүнүштө. Азыр арка тарабында көрсөткөн аракет жасайлы. Бул жагынан BMW X6 2008 объему 4.4 $16,5 000 деп атат. Арканкы көрүнүшүн көрсөтүп коелу. Бул канча экен?
Hyundai Starex H1. Не, фарасы сынып қалып тұр да. О жағы дефекті бар екен. Мұздатқышы бар екен, айтмақшы. 2010 қимылдатқышын көлемі 2.4. Көрінішін көрсетіп қолы. Там үстінде тұрады мұздатқыш системасы. $10.000 отады. Айтылыш басы. Коробка механика. Honda Jazz. Жаба бамперлерінде алдында екі партроник датчиктері, туманиктер бар, үзілерінде повторитель поворота. Қазір жақындап көрсетті. Жыл 2008 спорт комплектацияда жазып болған екен. $8.700. Бұндай сервис кітапчелері, запас ачқыштары да бар екен. Коробка вариатор. Максималды комплектация шынында. Кожаный руль, 4 айнектен электро көтөргүчтө, климат бир зоналуу, автофункциясымен кошо. Hyundai Getz-ти да көрсөтүп коелу. Канчада отасыңар Getz-ти? 320, 2002. Кымылдаткыч көлөмү 1.4. Механикабы? Механика экен, Getz-терди, лосеттилерди өзүн жыйынтыктоочу биздин видеобуздан көрүп алсаңыздар болот. Ал жактан көбүрөөк тарткан аракет жасайбыз. Kia Rio, американец, Грузиядан. 2015, объемы 1.6, коробка автомат. Жабы екен, мынау көрсетіп қойын, $11.000 деп отады. Honda Jazz 2005, объемы 1.4, коробка вариатор. Алдыңғы айнектер электро көтөргүчтүү, климаты автофункциясы менен, мультируль. $450.000 сомго берүү берем деп атат. Тез арада сатышым керек деп атат. Mercedes-Benz S-Class 221 кузов. Дистроник бар екен. Сайы жакшы болот. Партроник датчиктери, Big Xenon фарлар. Коробка автомат 2008. Салон көрсөтүп болду. Пробег 214.760 км. Отургучтары мындай күрөң түстө оформление болгон, өзү негизи салон деле аябай жакшы. Эми S-класска көп деле түшүндүрүштүн кереги жок. Эң навороттун баары ушунда болот. Mercedes-Benz өзү эле автоиндустрияда чыгарылган. Жакшы. 10 канча эле? $11.000 беле? $12.500.